Бүгін жеке мааниде Кыргызстандагы мусулман коомчулуктун абалы, жалпы мааниде түрк дүйнөсү, ислам дүйнөсүнө мусулмандардын абалын карай турган болсок, бүгүнкү күндө мусулмандардын социалдык, экономикалык, реалдуу жашоого аралашып, ал жердеги өзүнүн диний баалуулуктары менен реалдуу чындыктарга дал келишпей калган нерсенин себеби бүгүнкү күндө мусулмандардын фикх, укуктук жана ишеним, акыйда баалуулуктары калыптанган риторика бул агрардык же болбосо тактап айтканда дыйканчылык жана мал чарбачылык менен жашаган доордогу калыптанган фикх терминдери, ишеним, принциптер менен ошолорду тутунуп, бирок мындан бир канча кылым мурда калыптанган диний риториканы технологиялык, модерн, заманбап дүйнөдөгү реалдуу жашоону түшүнүүгө менен айкалыштырган учурда маселе келип турат да. Бул жерден такташтырып ушуну айта турган болсок, мондай маселе бар. Мына ошол дыйканчылык, мал чарбачылык турмушта диний түшүнүк же болбосо ошол учурдун дин аалымдары же болбосо диний риторика бүтүндөй саясий, экономикалык жашоого багыт берип келген. Мындайча айтканда, шейхул ислам деп аталган функция бардыгын камтып, алар мындайча айтканда диний түшүнүк жана диний риториканы бүтүндөй жашоо ээрчиген. Бүгүнкү күндө биз диний риторика илимий технологиялык революцияны ислам дүйнөсү жаратпагандыгы үчүн ортого чыккан илимий технологиялык жашоонун аркадан күзөтүп, биздин баалуулуктар, жаңы баалуулуктар системасы жаратылбагандыктан биздики өксүктүк психология менен ага сырттан келген аргументтерди туура түшүнүп, ага акылга сыялык жооп берүүнүн ордунда агрессивдүү жооп бере турган бир маанай жаралып калды да. Харам кылбаш керек, же болбосо биздин азыркы технология менен биргеликте илим билим бардыгы ушунчалык тездик менен өнүгүп атат. Жаңы болгон өнүгүүлөр, жаңы ортого чыккан абалга нерселерге карата биз болбойт, туура эмес деп аркасынан гана өкүм берип, фатва берген гана жарап калды бүгүн. Максат алдында аларга багыт берип кетиш керек эле, туурабы? Бүгүн технология өнүгүп атат, укмуш, бирок технология философиясы канчалык деңгээлде өнүгүп атат? Тактап айтканда, эгер технологияны өнүктүрүш толугу менен менин колумда болсо, технологияны бүтүндөй адамзаттын жыргалчылыгы үчүн өнүктүрүш керек деген философиянын негизинде багыттамакмын. Менин оюмча, исламга жүктөлгөн максат ушул болчу да, функция ушул болчу. А биз бүгүн айтып аткандай учурдун технологиялык өнүгүүсүн болсун, илим билим өнүгүүсүн болсун, алдынан аларга багыт берип кете турган деңгээлде болгонубузда, балким бүгүн технология адамдардын бири-бирин жырткычтык менен жок кылыш үчүн, жеке мындай белгилүү бир катмардын гана кызыкчылыгы үчүн колдонулбайт беле. Биз ушул жерде ката кетирип атабыз деп ойлойм да.